Садыр Нургожоевич, сизге чоң рахмат. Денсаулыгыңыз чын болсун. Мына 1-июльдан баштап жөлөк пул 3 жашка чейин бүт балдарга берилет экен. Бул өтө жакшы жаңылык. Көбүнчөсү мына жарандар, бүт жарандар ошону колдоп атышат да. Жөлөк пул боюнча бул жалпы элге тиешелүү. Мурда эсиңиздерде болсо СССР мезгилинде 16 чыккыча чейин берчү эмес беле пособияны. Ал байсыңбы, кедейсиңби карачу эмес да. Анан биз эгемендик алгандан кийин экономикабызга жараша байларга бербейли, кичине кедей болсо анан кийин ошолорго берип туралы деп. Анан ошондо дагы бул маселе менен мен деле кагылышып калчумун, депутат болуп калганда телевизоруң жакшы экен, современный экен, холодильнигиң бар экен, эшигиң алдында бир тракторуң же машинең бар экен деп эле бербей келатпайбызбы. Анан азыр эми күчүбүз жетсе баарын эле ошондой кылып 16 жашка чыккыча бергибиз бар. Бирок күчүбүз жетпейт азырынча, билесиңер. Бюджетибиз ага туруштук бере албайт. Ошондуктан мен азыр 3 жашка чейинкилерди байсыңбы, кедейсиңби карабай берели деп 3 жашка чейинкилерге указ чыгардым. Бара-бара бюджетибиз улам көбөйгөн сайын баякы 16 жашка чейин чыкканга чейин бай кедейине карабай туруп бергенге чейин жетебиз. Ага эми ал үчүн экономикабызды көтөрүшүбүз керек. Улам көтөрүлгөн сайын зарплаттарды көтөрүп берип атабыз, пособияларды кичине кошуп берип атабыз. Анан мына ушулган өттүк. Бул келечекте боло турган нерсе, Кудай буйрса.